Ал эми Кыргызстан боюнча мына мен футбол федерациясынын башчысы болуп келгениме 1 жыл убакыт болду. Кыргызстан боюнча урматтуу эл журт, эч футбол инфраструктурасы түзүлгөн эмес. Футбол ойнойнун десе же ошого шарттар түзүлгөн эмес. Стадиондорубуздун бардыгын эптеп-септеп, баягы чөптөрүн өстүрүп алып эле ойноп келишкен. Бирок даяр мындай инфраструктура болгон эмес. Мына ошондуктан бир дагы жакшы стадион болгон эмес. Былтыркы жылы 1 жылдын ичинде кылынган жумуштар менен мен силерди тааныштырып коеюн. 1 жылдан бери биз футбол боюнча чоң жумуштарды аткарып жатабыз. Мен бир нерсени айтып коеюн, бул футболдогу футболисттерди дайындаш, аларды даярдаш өтө оор процесс. Мына биз балдарды университетке берсек, 5 жылда университетке барып, окуп, бир специалист болуп чыгып атышат. Ал эми жакшы футболистти дайындаш үчүн 10 жылдан 15 жылга чейин убакыт кетет. Бул балдарды дайындаш жөн эле баягы топту берип койсо тээ берет экен деген болбойт. Эгерде биз мына азыр дүйнөдө өнүгүп аткан ушу спорттун падышасы деген футболду өнүктүрөбүз дей турган болсок, бизге биринчиден убакыт керек, экинчиден ошого жараша аракеттерибизди азыртадан башташыбыз керек. Бүгүнкү биздин кылып аткан иштерибиздин жемиши, Кудай буйрса, эртең эле бербейт. Бул бүгүнкү кылып аткан жумуштардын жемиши 10 жыл, 15 жылдан кийин гана берет. Бирок ошого карабастан, талбастан биз эмгегибизди жасай берсек, эртең эле 10-15 жыл келип калат. Мамлекетибизде жаштарыбыз өсүп атат. Ушу балдарыбызга шарттар түзүп берүү максатында чоң аракеттер кылынып атат. Былтыркы 1 жылдын ичинде кылынган жумуштар боюнча мен кыска тааныштырып өтөйүн. Урматтуу эл журт, мына Жалал Абад шаарындагы стадион Курманбек толугу менен ремонттон өтүп бүттү, 172 миллион сомго. Академия футбола Барселона, Жалал Абад 1 миллион сомго освещениесин коюп бердик. Бирок бул жерде Академия футбол Барселона бул Советтер Союзундагы эски мамлекеттердин арасынан бир гана биздин мамлекетте ушу Барселона клубунун франшизасы бар. Ошо Барселона клубунун атайын уруксаты менен курулган академия бар. Бул Жалал Абадта курулду. Муну жанагы жеке ишкерлер курду. Буган бүгүнкү күндө ошо жеке ишкерлер 12 миллион доллар кетирип курган. Жана азыр ал жерде мамлекетибиздин бардык булуң бурчтарынан барып тренировка кылып атышат. Башка мамлекеттерден келип ошол жерде тренировка кылып атышат. Андан кийин Өмүрзаков атындагы Бишкектеги чоң стадиондо 500 миллион коротулду. Кочкор Ата шаарындагы спортивный комплекс Нефтчи 107 миллион. Сүйүнбаев Ош шаарындагы стадион 300 миллион. VAR системасын алып келдик. Баягы футболисттер ойногондо нарушениесин компьютерден көрүп тактап турат. Аны алып келдик, VAR системасын 20 миллион сомго. Бишкекте футбольный центр курдук. Бул академия футбольный центри курулду. 2 чоң полеси менен, зал футболу менен, офистери менен, жатып окуй турган академиясы менен курулду. 485 миллион сомго. Орок айылында Бишкекте Мурас Юнайтед футболдук клубунун өзүнүн учебно-тренировочный базасы курулду. 723 миллион сомго. Бишкек шаарындагы Сыдыков атындагы республикалык спорттук колледжге 91 миллион сом кетирдик. Кара-Балта шаарындагы Манас стадионуна 214 миллион сом кетирдик. Кант шаарындагы Абдышата футболдук клубунун аренасына 45 миллион сом кетирдик. Булар уже бүгүнкү күндө иштеп атышат. Ушул жогорку айтылгандар. Ал эми азыр айта тургандарым, мына бүгүн эртең бүтүп, ушу апрель, май айларында ишке кире тургандар. Бул 5 күнгөй, Аламедин районунда 5 күнгөй деген айылга атайын спорттук ушундай стадион салдык. Жаңы стадион салдык, ал жерге дагы 405 миллион сомго. Бирок ал мына бүгүнкү силерге салынып аткан стадиондон кичирээк. Ал жерде 3,5-4 миңдик адам бата турган стадион салдык.
Karakol şaharına 628 milyon so'mga stadiondu to'liq boydan remontdan o'tkazib, kapitallik remontdan жаңы futbolduk polelerni saldık. Özgön şaharının stadionu 143 milyon so'mga mına hazır bütüp atat. Bishkek şaharındagı emgek rezervi degen murdagı kalıp ketken, taşlanıp kalgan stadion бар эле, аны başkadan kurup 850 milyon so'mga kurup бүтүрүп atабыз. Токтогул шаарында стадионду бүтүрүп атабыз 203 миллионго. Кара Суу шаарындагы Манас стадионун бүтүрүп атабыз 241 миллион сомго. Ошентип былтыркы эле жылы бир жылдын ичинде футболго, урматтуу эл журт, футболго 4,5 миллиард сом акча жумшадык. Футбол стадиондорун калыбына келтирип, ремонтун өткүзүп, жаңы стадиондорду кургуш үчүн 4,5 миллиард сом акча кетирдик. Анын 3 миллиардын мамлекет берди, 1,5 миллиардын жеке адамдардын, жеке ишкерлердин колдоосу негизинде. Мына эми быйылкы жылкы жасай турган жумуштарыбыз, алар менен тааныштырып коеюн. Сокулук айылында стадион куруп атабыз, бүтүп атабыз. Токмок шаарынын стадионун толук бойдон ремонтун өткүзөбүз. Жок, Токмок шаарына жаңы стадион салат экенбиз. Жаңы стадион салабыз Токмок шаарына. Ташкөмүр шаарында стадионун толук ремонтун өткүзүп атабыз. Кызыл Кыя шаарынын стадионун толук ремонтун өткүзүп атабыз. Шамалды Сай шаарынын стадионун ремонтун өткүзөбүз толук. Жана Кочкоротага дагы Кочкорото шаарындагы Нефтчи футболдук клубунун стадионуна дагы бир футболдук полени кошуп атабыз. Кочкор районунда Кочкор айылында, Нарында алардын стадионун ремонт кылышкан экен, өтө жаман кылып коюптур. Кайрадан ремонт кылып, кайрадан өзүбүздүн колубуздан өткүзүп атабыз. Базакоргон шаарынын стадионун жасап атабыз. Нарын шаарынын центральный стадионун жасап атабыз. Талас шаарына дагы мына ушу Баткенге курулгандагыдай жаңы стадион курабыз туугандар. Жана Баткен шаарында жаңы стадион курабыз. Разаков шаарындагы стадионду капиталдык ремонттон өткүздүрөбүз. Жана футболдук клуб Дордой өзүнө бир учебный тренировочный база салып атат. Мурас Юнайтед дагы жаңыдан футболдук 2 жаңы чоң футболдук поле, 6 кичинекей футболдук поле, жана бир дутик деп коет, воздухопорный жанагы сооружение деп коет. Ошону салып атышат. То есть азыркы күндө футболго кызыккан жаштарыбыз өтө көбөйдү Кыргызстан боюнча. Ошентип быйылкы эле жылы 14 стадионду ордуна келтиребиз. Былтыркы жылы мен отчет берип коеюн аягына чейин. Былтыркы жылы 11 стадионду калыбына келтирдик. Азыркы күндө дагы 6 стадион калыбына келип атат. То есть былтыркы жылда 18 стадион, быйылкы жылы 11 стадионду калыбына келтиребиз. Дагы ушинтип иштей турган болсок, Кудай буйрса дагы бир 4-5 жылда мамлекетибиздеги бардык стадиондорду, бардык район шаарлардагы стадиондорду калыбына келтирип бүтөбүз. Урматтуу эл журт, силер таң калып атсаңар керек. Эмне үчүн эле стадиондорго, эмне үчүн эле ушул жаштарга көбүрөөк акчаны жумшап стадиондорду калыбына келтирип атасыңар деп. Себеби туугандар, ушул 30 жылдык биздин эгемендүүлүгүбүздө бир дагы стадион калыбына келбептир. Жаштарга эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Стадиондордун бардыгы талкаланып, каралбай, жаштардын баары ойной турган жери калган эмес. Демек биз ушунун бардыгын кайрадан ордуна калыбына келтиришибиз керек. Жаштарыбызга шарттар түзүп беришибиз керек. Жаштарыбыз келечекте Кудай буйрса кыргыз футболу дүйнөлүк аренада, азиялык аренада чоңдогон көптөгөн ийгиликтерге жетиш керек. Ошого биз шарт түзбөсөк, биз аракет кылбасак, бизге ким келип шарт түзүп берет?